Мамлекеттик ишканаларды четке кагып туруп, Арис дегенди эмне үчүн коюп атасыңар деген суроону койдум мен. Эмне үчүн Аристи коюп атасыңар? Мына жерде асфальт басабыз деп атасыңар, мектеп курабыз деп атасыңар, бала бакча курабыз деп атасыңар. Аристин эмне жумушчулары барбы? Же асфальт чыгара турган заводдору барбы? Эмне үчүн Ариске мынчалык жабыш атасыңар? Эмне үчүн мамлекеттик министрлик ишканаларга ушул долбоорлорду бербейсиңер? Эмне үчүн курулуш тармагындагы биздин мамлекеттик ишканалардын баарын жок кылып быт-чытын чыгардыңар да менчикке гана кармап калдыңар? Менин суроолорум өтө көп, мен билем, бирөөнө да жооп бере албайсыңар. Себеби алардын баарын таш талканын чыгаргансыңар. Ушундай жол менен таш талканы чыккан. Менчиктештирүү жолу менен бүгүнкү күндө ошол куруучу бир компания жок мамлекеттик. Үчүнчүсү. Уят ушинтип айтып отурганыңыз, ошол трибунадан айтып отурганыңыз уят. Аристин курамында мыкты адистер бар. Өкмөттүн курамында эмне жалаң шалтыруктарбы? Же жалаң сабатсыздарбы? Колунан эч нерсе келбегендерби? Министрликтердин курамында кимдер иштеп атат анда? Эгер Арис ушунчалык гениалдуу болуп кеткен болсо, эмне үчүн мамлекеттик ишканаларда ошондой жигиттер, кыздар жок? Айтыңызчы мага. Эмне үчүн жок? Жооп берсем болобу? Жооп бериңиз. Орус тилинде жооп берейин. Мындай кылыңыз. Баткен үчүн күйүп атасызбы? Ооба. Аябай күйүп атасызбы? Анда кыргызча айтыңыз. Белиңиз. Биринчиден, Арис, эгерде биз Ариске бербесек, анда бул проект 1,5-2 жылга чейин созулуп калмак. Азамат, эми караңыз. Бул акчаны Ариске берип атабы же кыргыз өкмөтүнө берип атабы? Бул акча кыргыз өкмөтүнө, Баткен облусуна каралат. Эмне үчүн анда Аристи ортого кошуп атасыңар? Арис болсо бул исполнительный агентство катары чыгып атат. Сиз айтып атпайсызбы, Ариске бербесек бул акча токтойт деп. Эмне үчүн? Арис аркылуу бул проект аткарылып атат. Исполнительный агентство болуп атат Арис. Жигиттер түшүндүңүздөр да, урматтуу жок, министрдин жообунун кереги жок. Мен билем анын жообун дагы, жатка билем. Баленин баары ушул жерде катылган. Силер дейт, карыз берип аткан киши, силер дейт, могол жигиттерди иштетесиңер, могол кыздарды иштетесиңер, ошондо биз акчаны беребиз дейт. Кыргыз өкмөт буга жолобо дейт. Сен тийишпе дейт. Бирок төлөгөндө Аристин жыты да калбайт. Төлөгөндө карапайым кыргыз калкы төлөйт. Ошол чөнтөгүнөн чыгарып төлөйт. Аристин бирөө да калбайт. Эми Арис 50 миллион баарын алып албайт да. Арис в рамках силер менен бөлүшөт, түшүнөм. Баарын алып албайт. Мен бөлүшпөйт. Бир да тыйын албайбыз. Баарын алып албай эмне кылат Арис? Мен көрүп атам мына. Мектептердин курулушу боюнча, бала бакчалардын курулушу боюнча бүт бардык жерде Арис курат, Арис иштейт, Арис киргизет ишке. Бул эмне деген маскарачылык бул? Силерге Сталин жетишпейт. Сталин жетишпейт бүгүнкү бийликке. Жетишет. Жигиттер, талап тоноочулуктун дагы бир чеги болушу керек. Бүттү. Биз баягы 90-жылдарда Кыргызстан эмеспиз го. Биз билдик го, көрдүк го. Кайсыл ишкана эмне жумуштарды аткарат, анын жыйынтыгы кандай болот. Аны көрүп турабыз го байкап.